Мен 1960-жылы 9-апрелде Скөл районундагы Темир айылында туулгам. Ошол жердеги Токтогул Сатылганов атындагы орто мектепте окугам. Мына мен 3 классташымдын жанында отурам, ортосунда турам. Мен ошондо эле кызыл жагоочон карабайсыңарбы, кандай сонун көрүнөт. Ушундай чачым өрүлгөн, артында 2 бантигимди байлап алып тажабай. Анан мектепте жакшы окуган кыздардан болчумун. Бул классташым Бишкекте политехнический окуу жайында окучу. Анан ушул классташыма турмушка чыктым. Кийин экөөбүз чогуу окучубуз. Мына анан турмуш куруп, анан ушу жолдошум, бул улуу кызым, бул Бермет. Андан кийин 3 балалуу болдук. Баары ойдогудай болбойт экен замандаштар. Жолдошум экөөбүз чогуу окудук деп айтпадымбы? Анан оор жоготууга учурадым. Ошо чогуу окуган жолдошум 2005-жылы каза болуп калды. Эми ал күндү сөз менен айтып бере албайсың. Бирине бар дүйнө, бирине кем дүйнө болуп отуруп калдым. Ийилдим, бирок сынган жокмун. Мүдүрүлдүм, жыгылып, бирок турдум. Ошо үйдөгү оокаттын баары мойнума калды. Тоннага жакын түшүм берет. Азыр түшүмдүн жыйналып аткан убагы. Эми жакында келип тере бергиле деди, сатуучулар келип алып кетет. Тигил көрүнүп турган улуу тоо ата бабалардан калган бизге белек. Улуу тоонун алдында тарыхты баяндаган Саймалуу таш турат. Мен ошо Саймалуу таштын жээгинде таштак жолдун арасында ичке чыйыр жол бар. Ошол чыйыр жолду басып жумушума сапар алам. Ушул узун жолдо талай борошоо кабылдым. Мына ушул таштардын арасында мени коргогон эң чоң ташым бар. Ушул таштын жанына келип, далай борошодо, далай нөшөрлөгөн жаанда суу болгон бөжөктөй болуп түбүндө туруп калам. Анан басандай баштагандан кийин жолума түшөм. Ушундай кең талааны көрүп, нур жүздөнгөн талааларды, ойгырларды көрүп, Түмөнбай Байзаковдун Кыргыз жери деген ыры эсиме түшөт. Ала тоо ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга тийген кезде, мен дагы жолго чыгам таңды тоосо, кучактайм ойгырларын нурга кошо. Улуусуң Кыргыз жери нурдан бүткөн, сулуусуң Кыргыз жери ырдан бүткөн. Ыссы көл жердин көзү, кырлар кашы, адырлар көкөрөгү, токой чачы. Мектепте окуп жүргөндө эле
келечекте мен да мугалимдик кесипти аркалайм деп айтчумун. Анан 77-жылы окууну бүткөндөн кийин эле азыркы Бишкек шаарындагы, анда Фрунзе деп аталат, Ишеналы Арбаев атындагы университетке тапшырып, филология факультетин бүтүрүп, ийгиликтүү аяктагандан кийин ушул мектепке мугалим болуп орношуп, ушул жылга чейин мугалим болуп иштеп келе жатам. Мугалимдик кесип чынында абдан оор. Бардык кесип ээлери ушу мугалимдин алдынан окуп, билим алып, анан ошол кесипке ээ болот. Президент дагы, врач дагы, бардык кесиптин ээлери. Баала кыялыман эле тандаган кесибиме эч качан өкүнбөйм. 1000 мертебе шүгүр. Насаатчылыкта болуп иштедим. 2014-жылы жаңы окуу жылында астыма насаатчылык милдети коюлуп, дайыма көзөмөлүмдө болгондуктан абдан өзүмдөгү жыйналган практикалык тажрыйбалуу иштердин баарын билип калсын, үйрөнүп калсын деп эмгегимди айтып турдум. Мен көп жыл класс жетекчилик болуп иштегениме байланыштуу көп ата-энелер менен иш алып бардым, иштейм. Алар менен кызматташ, алар да мага кызматташ болушат. Кайтарым байланыш бар. Мындай сунуш киргизейин дейм да, 11-класстын окуучуларына, бүт бүтүрүүчү класстарга энчилүү аттардын коюлушу. Быйыл 11-класста бүтүрүүчүлөр класстын орус тилиндеги класстарга сабак берем. ЖРТ деп коебуз го, ошого даярдык көрүү үчүн текст менен иштөөдө окуп түшүнүүнү ушул жерге кантыйм да. Үрп адаттарды, кыргыз элинин каада салттарын жана толуп жатканы керектүү нерселерди алсын деп сабагымды өтөм. Мугалимдин иштөөдөгү ритми дирижердун таякчасындай кыймылдап туруу керек. Мына ошондой иш алгылыктуу, натыйжалуу болот. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын президентинин колунан ушундай кичинекей кагазды алганда замандаштарым кубанычымды айтпагыла, аябай кубандым. Ишим натыйжалуу болду. Мен олимпиадник даярдап жүрүп, областы райондо чыгарып, анан областтык олимпиадага жеңүүчү чыгардым. Областтык жетекчи башчысынан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ыскөл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмил Каптагаевдин колунан алдым. Мына ошентип биринин аркасынан бири ийгиликтер жарала берди. 2015-жылы билим берүү министринен анда Сариева болчу. Төш белгиси ордени менен сыйландым. Бир тайнеси же чоң энеси кичинекей балага жакшы конфет берсе, сүйүнүп, өнө эреркеп, эмне кыларын билбей калат го. Тагы эле ошондой кубанабыз биз дагы. Отуз жылды мен мектепке арнадым. Канчалаган окуучуну талдадым. Өзүм билген билимимди аларга туюндурдум, чын жүрөктөн арнадым. Ал кезекте жаш бир курак кез эле, жүргөн элем мен аларды жетелеп. Орто жаштан өтсө дагы курагым, дагы деле мектебим деп турамын. Артта калды далай күндөр уланып, бүгүн келем өткөндө эстеп кубарып. Канчалаган уул кыздарды учурдум,
мектебимдин уясынан кубанып. Колумдагы ак кемени салайын, агын сууга аксын кеме желпилдеп, жолуң болсун деп айтып, кол булгалап ак кемеге турамын.